Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу биздин дыйкан, фермерлер, айыл чарба, тамак ашуундар жана мелиорация министрлигинин айыл чарба секторундагы жүргүзүлүп жаткан ишмердүүлүгү 2018-2040 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын өнүктүрүү улуттук стратегиясы, президентибиздин 2020 жылды региондорду өнүктүрүү, сан эрептештирүү жана балдарды колдоо жыл деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыгында жана Кыргыз Республикасынын 2018-2022 жылдарда биримдик, ишеним, жаратмандык программасындагы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 27 июндагы 320 токтом менен бекитилген 2019-2023 жылдарга Кыргыз Республикасында азык-түлүк коопсуздук жана тамактануу программасы жана өлкөнүн башка программалык документтеринде белгиленген приоритеттерге жараша бүгүнкү күндө ишке ашырып отурат. Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жалпысын алганда өлкөнүн улуттук жана экономикалык коопсуздугунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Жана азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу маселелери өлкөнүн социалдык жана экономикалык өнүктүрүүнүн жалпы процесси менен тыгыз байланышта. Калкты негизги керектелүүчү азык-түлүк продукциялары менен камсыздоо жана азык-түлүк рыногундагы абалды турукташтыруу максаттары Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугу жөнүндөгү мыйзамына ылайык жүргүзүлүп келет жана айыл чарба, тамак ашуу жана мелиорация министрлигинин негизги багыты болуп азык-түлүк коопсуздугуна жетишүүдө агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү болуп саналат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 2019 жылдын 3 мартындагы Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугунун мониторинги жана индикаторлору жөнүндө жобону бекитүү жөнүндө 138 токтомуна ылайык азык-түлүк коопсуздугунун деңгээлин баалоо үчүн базалык продукциялар болуп 9 түрү аныкталган. Алар нан жана нан продуктылары, картошка, мөмө жемиштер, жашылча жана бакча өсүмдүктөрү, кант, өсүмдүк майы, эт азыктары, сүт азыктары жана жумуртка. Бүгүнкү күндө 2020 жылдын январь-июнь айларында бул 9 түрү боюнча биз жетишерлик бир топ жумуштарды аткардык. Аны өтмө калдыктары менен эсептегенде бүгүн ушул нан азыктары, картошка, сүт жана жашыл жана бакча өсүмдүктөрү, бүгүнкү күндө кант, бул негизги калдыктар бүгүнкү күндө жетишерлик болуп саналат. Анын үстүнө бүгүнкү күндө оору жөө иштери да болуп атат. Бул маселелер боюнча азыр азык-түлүк коопсуздугу боюнча негизги милдетти Кыргыз Республикасынын айыл чарба, тамак ашуу жана мелиорация министрлиги биздин Кыргыз өкмөтүнүн жетектүүлүгү астында бир топ жумуштарды аткарып атат. Эгерде ушул республика боюнча айыл чарба продукцияларынын дүң чыгарылышы 2020 жылдын январь-июнь айында ушул иш жүзүндөгү баалар менен эсептегенде 64 миллиард 646,4 миллион сомдук продукция өндүрүлгөн. Физикалык көлөмдүн индекси 101,6 түзөт. Анын ичинен мал чарбасы 101,5, бул 50 миллиард 642 сомдук. Ал эми өсүмдүк өсүрүүчүлүк 102,3, бул 11 миллиард 293,5 миллион сомго өндүргөн болот. Эң негизги азык-түлүк коопсуздугунда бул нан жана нан азыктары болуп эсептелет. Анын билесиздер, өзөгүн буудай маселе түсөт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда быйыл 247,5 миң гектарга буудай себилген. Бүгүнкү күндө оору жөө иштери жакшы уюшкандыкта өтүп жатат. Аны биз баса белгилеп коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө бардык региондордо бул жумуштар жетишерлик түрдө жакшы жолго коюлган. Эң негизгиси биз баса белгилеп коюшубуз керек. Жалал Абад, Талас жана Чүй областтарында былтыркы караганда бир топ алдыга жылуу болуп туруп, түшүмдүүлүк маселе дагы бүгүн мындай жакшы деңгээлге жетип отурат. Урматтуу кыргызстандыктар, чын айтканда бүгүн биз айтып коюшубуз керек, бүгүн ушундай пандемия шартында
өлкөнү нан азык түлүгү жана нан азык түлүгү менен камсыз кылуу маселеси башка орунда. Ошондуктан бул маселени чечүүдө биз былтыркы караганда да баса белгилеп кеткибиз келет. Бир топ гектарга көп эгилди. Эң негизгиси анын коромжосу жыйнабылуу. Биз областтык, райондук штабтар түзүлгөн, жергиликтүү бийликтер, айрыкча губернаторлор, райондордун акимдеринен да биз суранып кетебиз. Ушул штабтар өзүнүн ишин, өзүнүн ыргагын бузбай, жакшы ушул иштеп берет деген чоң үмүттөбүз. Себеби дегенде мынабу пандемиянын экинчи мындай волнасы болот деген дагы көп сөздөр бар. Негизи биз азык түлүк коопсуздугун сактоодо мына жазгы ушундай бир шартта да көрдүк. Бир топ ушул уун маселеси боюнча дагы бир топ түйшүккө биз кабылдык бардыгыбыз. Бирок негизи биз ушул өзүбүздүн азык түлүк коопсуздугу боюнча уун жана суу майы менен камсыз кылууда бүгүндөн баштап биз даярдыктарды, айрыкча кышкы мындай мезгилге даярдыктарды биз алдыга жылдырышыбыз керек. Эң негизгиси биз белгилеп кеткибиз келет. Күзгү мындай себүүлөр жакындап атат. Ошол күзгү себүүлөргө биз күздүк будайды көбөйтүү маселесин дагы министрлик такай көтөрүлүп келет. Азыр 220 000 гектарга чейин көтөрүү максаты бар. Биз бардык ушул губернаторлордун, акимдерден суранып кетебиз. Ушул өкмөттүн тапшырмасы боюнча бардык милдеттер өз убагында аткарылса жакшы болот эле. Себеби дегенде биз өзү сунуштап атабыз 300 000 гектарга чейин ушул будайды көбөйтүү маселеси турат. Анын 220 000-и күздүк будай жана 80 000-и бул жаздык будайга. Андан башка дагы бир топ айыл чарбасында мындай айтарлык жакшы жумуштар болуп атат. Мына бүгүнкү күнгө чейин 8371 кардарга 4 миллиард 206 миллион сомдук жеңилдетилген кредиттер берилди. Лизинг маселеси дагы бүгүн жакшы жолго коюлган. 2020 жылы 250 ушул айыл чарба техникалык лизингге берилиш керек болсо, мына бүгүнкү күнгө чейин 204 айыл чарба техникасы берилди. Андан сырткары бүгүнкү күндө башка ушул айыл чарбасында маселелер боюнча биз айтып кетишибиз керек. Экспорт маселеси дагы бүгүн токтогон жок. Биздин жеке ишкерлер, ушул чоң кооперативдер жана өзүбүздүн ушул дыйкан фермерлер эч тоскоолдуксуз Россия Федерациясына жана Казакстанга өздөрү өстүргөн продукцияларын түздөн түз экспорттоого шарттар түзүлүп, бир топ жакшы жумуштар болуп атат. Анан мына ушул түшүндүрүк боюнча да айтып коюшубуз керек. Мына бүгүнкү күнгө бардыгы болуп 48,2% жыйналып бүттү. Бул 225 000 гектар түзөт. Былтыркы караганда 21 000 гектарга көп жыйналды. Орточо түшүндүлүк будайдан 28 центнерди, арпадан 24,5 центнерди түзүп атат. Бул өткөн жылдагыдан 2,8 центнер будайдан 1,7 бул арпадан көбүрөөк болуп атат. Мен ойлойм бул чек болбош керек. Айрыкча мына ушул мен Ысык көл жана Нарын областарынын дыйкандарынан, жеке ишкерлерден, анан биздин жергиликтүү бийликтен да суранып кетем. Ушул жумуштардын баардыгын жакшы аткарып, биз республикалык мындай көрсөткүчтөр жакшы болот деген мындай үмүттөбүз. Мен дагы бир нерсени айтып кетейин, урматтуу мекендештер. Чын айтканда, азыр Казакстанда, Россияда бир топ жерлерде биз анализ кылып атабыз. Будайдын түшүмү бир топ былтыр жылганда төмөндө. Ошондуктан биз эң негизги максатыбыз ушу пандемия убагында, ошонун экинчи толкунунда биз мындай түздөн түз карап азык түлүк коопсуздугун бир топ алдыга мындай коюп алабыз. Максаттардын бардыгы жакшы, мен ойлойм. Мына былтыркы караганда бир топ жакшы жетишкендиктер да болот. Андан сырткары биз ушул кайра иштетүү маселесин, урматтуу президентибиз эң негизги багыт болгон ошо кайра иштетүү маселесин дагы жакшы эле колго алганбыз. Бүгүнкү күндө 40тан ашуун кайра иштетүүчү ишканалар кирип, бир 700 адамга такай иш менен камсыз болду. Андан сырткары дагы кайра иштетүү былтыркы караганда жетишкендиктер жакшы. Экспорт маселеси дагы былтыркы караганда бир топ
негизи алдыга жылдык бул мал чарбасы жана кайра иштетүү маселесинде. Ошо өсүмдүк өсүрүш боюнча азыр цифрлардын баардыгын бир сыйра дагы карап чыгып атабыз. Мен ойлойм, биз маселелердин баардыгын чогуу чараан ошол жергиликтүү бийлик менен, мамлекеттик башка органдар менен жана негизги түздөн түз өкмөт башчысы менен алдыга жылдырууга биз аракеттерди жасап жатабыз.